Көргөнүбүз UFC, жегенибиз KFC болуп калганы, эң торговый центрлер, эң жакшынакай повороттор, угол жерлер, Бишкектин эң жакшы жерлери KFC болуп калганы мени ойлондурат. Алар себеби KFC бизнесинен эмес, жер бизнесин дагы кошо кылып аткан учуру да. Мен жакшыбы жаманбы, жаман адамдан дагы жакшылык издейм, анын эрежесин, тарыхын, башкасын көрөмүн да. Себеби мусулман болбой туруп көп ишти кылып койду. Мисалы Гитлер мусулман болгондо не деген иштерди кылып коймок ислам үчүн. Ислам эмес болуп туруп, диний түшүнүгү жок болуп туруп, өзүнүн кыймыл аракетиге ошончолук иш аракеттерди кылып койду да. Эгер мусулман болгондо өтө көп иштерди кылмак. Айтор полковник Сандерс, KFC'ни ойлоп тапкан адамдан 3 кеңеш. Муну мен аркасын алдын карап туруп айтып атам. Эң мындайча айтканда бул өмүрүнүн KFC'ни изучать этип чыгып, KFC'нин жетекчисинин ийгилиги, өмүрү кыска нуска 3 эрежеге байлап туруп сиздерге айтып атамын да. Биринчиден, башташ үчүн эч качан кеч эмес. Башташ үчүн эч качан кеч эмес. Себеби бул иши жүрүшпөдү, өзүн өлтүрөйүн деди, аял таштап кетти. Бардык кыйынчылыктарын өтүп туруп, өлөйүн деп атканда кабырга 10 күн калганда анан не кылды? KFC'ни ойлоп тапты да. Демек башташ үчүн эч качан кеч эмес экен. Ийгиликтин эрте кечи жок. 70ке чыксаң аман келишти үйрөнө бер деген маселе да. Бул биринчиден экен. Экинчиден, окшобогон иш жоготуу эмес, бул тажрыйба да. Мен KFC'нин немесин карап ушундан түшүндүм. Бул көптөгөн жерлерге барат, KFC'ни сунуштап, көптөгөн жерлерде банкрот болот, бирок бул тажрыйба болот агачы. Тажрыйба экен демек, Демек, бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсү, бир идея сенин жашооңдун түп тамыры менен өзгөртүп коюшу мүмкүн толук турду. Толук турду өзгөртүп коет мекендешим. Кудду KFC'нин жашоосун өзгөрткөндөй. Бир идея. Көп нерсени кылды окшободу, анан келди дагы өзүнүн колунан келген ошо тооктун бутун бышырып сачты баштады. Өтө популярный болуп кетти. Айтайын дегеним, бир идея сенин жашооңду өзгөртүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан кол менен эмес, баш менен иштеме мекендешим. Мээңди өнүктүр. Тамам. Пока-пока.